Assalamu alaikum. Keçe Камчыбек Кыдыршаевдин bir videosunu görüp аябай кейдим. Жооп бергим келбеди. Деңгээлине түшкүм келбеди, бирок рас айтып аткандан кийин биздин үй бүлөгө да тиеш болгон үчүн жооп бергим туура көрдүм. Өз сөзүмдө кемпир атчылар, шакалдар энеңди деп дагы энесине асылып ошолордун тийишип өттү да. Бул адамдын деңгээлин билдирет да. Энени сыйлаган эл бузулбайт деген кыргыз элинде сөз бар. Эненин баркын, эненин кадыры башка. Ушуну билбеген адам бул адам деп деле айтыш кыйын да. Улуу трибунада дагы адамдарды энесине асылып сөкчү болчу. Баягы эрден түшсө дагы аттан түшпөйт деген ушуга жарашат экен да. Анан мунун жалакоорлугу, анткорлугу, дооматчылдыгы, мындай жанкештиги барышыга маалым да. Шоу менен кылганычтын баары шоу. Мушунусу аз келгенсип ошол жерде тергөөчүнү дагы коркутулат. Жеткизип кой дегенсипчи. Мага тийсеңер мен кишилерди алып чыгам, мага деген миңдеген киши чыгат. Аларды мындай кылсаңар мындай кылабыз. Анан жол тосуулар башталат деп мындай манипуляция кылып, мындай коркутуп, акыры намек берип атат. Анан ошол жерде уялбай ушул ишти баштап коюп, мына азыр 75 аксакалдын соту деп коебуз. Ошолорду бүт ишке салып туруп, өзү башына туруп тургандан билмексен болуп, мен билбейт экенмин деп туруп аларды каматып, өзү боштондукта жүрөт. Дагы жакшы президентибиз өз убагында чечкиндүү кадамга барып, ушу чектеп койгон экен. 2-нин 1 болгон адам, энени сыйлабаган, энени кадырлабаган адам тилекке каршы бизди башкарыптыр. Эми дагы деле ошол калыбынан кайтпай, мынакей жалакоорлонуп, анткорлонуп, кече сот процессинде байкасаңар, мындай жоопкерчиликтен качканга аракет кылат да. Андан көрө эркекчи болбойбу? Мен кылгам, уюштургам, колуман келбей калды депчи. Мына бул эркекчи болмок. Ушунун айынан ошонун тапшырмасын аткаргандар түрмөдө отурат дагы. Бул өзүнчө охрана менен келип, өзүнчө кайтарууда жүрүп, ачык сот деп коюп, ачык сот кылып койгондон кийин эмне кылышын билбей, айласын таппай, ар кайсынын башын сүйлөп отурат. Юридикалык, юрист катары алганда дагы мунун тергөөдөгү сүйлөгөн сөздөрү бул мамлекетти басып алууга, керек болсо мамлекетте ичинде туруп, мамлекеттик кызматта туруп, төңкөрүш жасап берүүгө даяр болгонун өзү моюнга алып атат. Мына ушунун өзү камаганга муну жетиштүү болчу. Мындан бир 10 күн башта Бекназаровго тийишип өттүңөр. Анын эски видеолорун чыгарып, ал мындай тигиндей деп бир интрига баштадыңар да. Бекназаров бүгүндө президент же сот органы же прокуратурада иштебейт да, силерди каматып койгудай. Эгер ак болсоңор, күрөшкүңөр келсе, саясий аренада дагы мындай эркекчи болуш керек. Эркектик сыпат болуш керек. Кимдир менен бирөө менен душмандашсаң дагы, душманың болгондо дагы, душмандык кылууда дагы татыктуу эркекчи болуш керек. Мына ушул сыпат сизде жок, Камчыбек Кыдыршаевич. Ошон үчүн ушундай пас деңгээлге түшкөнсүз. Ошон үчүн Камчыбек Кыдыршаевич, бирөөнүн энесине асыларда кичине абайлап сүйлөп жүрүңүз. Бирөөнү шакал дерден мурун өзүңүздүн ким экениңизди аныктап алыңыз. Кекилик өзүнүн атын чакырат болуп, шакал ким экенин сиз кече өзүңүз айтып берипсиз. Мына шакал, Кыргызстан шакалы сиз өзүңүзсүз. Ошол себептен мен мамлекеттен суранат элек да. Мындай адамдар камаш керек. Өзү канча адамдарды деп сын айтып койгон, пикир айтып койгон адамдарды камаган. Сотсуз, тергөөсүз, ушу тургузуп эле, тур, муну камагыла депчи. Өзү болсо төңкөрүш, мамлекеттик төңкөрүш кылууга чоң бийлик кызматта туруп, ошого айыпталып атат, бирок боштондукта жүрөт. Ошон үчүн мен жеке жаран катары мен талап кылат элем. Муну камаш керек. Тез арада коомчулукта муну бөлүш керек, мындай адамдарды керек болсо. Тескеринче ошо камакта отурган 5 аксакалды чыгарып, анын ордуна мына уюштуруучулар камалыш керек. Мен талабым ушундай. Балким мен ошого мындай ачууланып, эмоция менен айттым, бирок бул айтыла турган сөз болчу. Ошон үчүн урматтуу укук коргоо органдары жана башкалардан талап кылат элек, тиешелүү адамдардан, мамлекеттик. Тез арада мен жаран катары Камчыбек Кыдыршаевди камаш керек деп эсептейм. Камап, сот ачык болуп атат.
Ошол жерден күнөөсү жок болсо чыгып кетсин, күнөөлүү болсо жоопко тартылсын. Бул менин жеке талабым.